Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен кайтарадан эле Азамат Красавчик уулу. Көптөн бери көп адам суранган ырды типа разбор кылып сиздерге түшүндүрүп берейин, урматтуу достор. Кайсы ыр дебейсиздерби? Гана кайсы ырга барабандан жүрөт? Кысқасы, урматтуу достор, сиздерге Солгон гүлдөр аттуу чыгарманы типа разбор кылып түшүндүрүп берем. Мен байкасаңыздар баресиз чеккенге аракет кылчу элем. Баре деген могу сөмөй менен латты басып аккорд тапкандар. Бирок бул ырда ошо көргөзүп берем, ошондой жакшы чыгат экен. Бирок баресиз да тапканды көрсөтөм, баре менен тапканды да көрсөтөм. Урматтуу достор, өзүңүздөргө ыңгайлуусун колдоносуздар. Ыңгайлуу, удобный. Короче, башында чет көргөзүп берем. Эгер жакса, дальше типа разборун лайк басып, тамаша көрөсүздөр. Анда эмесе баштайлы. Кеттик, анда эмесе аккордторду түшүндүрүп беришке аракет кылганча. Биринчи аккорд, анда эмесе урматтуу достор. Мындай кылып коючу жодон. Биринчи аккорд, биринчи лат, экинчи кыл, экинчи лат, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Болду? 2 3 4 кылдарды айттым. Экинчи аккорд, биринчи лат, биринчи кыл, экинчи лат, үчүнчү кыл, үчүнчү лат, экинчи кыл. Кыскасы 1 2 3 кылдарды айттым. Үчүнчү аккорд, биринчи мо бары кармайсыздар, биринчи латты полный барын. Анан экинчи лат, үчүнчү кыл, үчүнчү лат, төртүнчү кыл. Үчүнчү аккорд, урматтуу достор. Болбосо буну баре кылыңыздар келбесе, мондай кылып кармасаңыздар болот. То есть биринчи лат, экинчи кыл, экинчи лат, үчүнчү кыл, үчүнчү лат, төртүнчү кыл. Бул деле үчүнчү аккорд катар алабыз. Ушу урматтуу достор. Бирок ырга мо бара менен колдонгон жакшыраак түш келет. Төртүнчү аккорд, урматтуу достор. Мо үчүнчү латтан баре аласыздар дагы. Үчүнчү латтан баре, төртүнчү латта ошондо үчүнчү кыл, бешинчи латта бешинчи кыл. Бешинчи латта төртүнчү кыл, тамаша. Мына үчүнчү лат баре,
Төртүнчү лад үчүнчү кыл, бешинчи лад төртүнчү кыл. Ушул төртүнчү аккорд болуп табы, ушул баре менен табылганы төртүнчү аккордтун. Бирок мондай кылсаңыздар деле болот. То есть үчүнчү лад экинчи кыл, экинчи лад бешинчи кыл. Ооба. Ушул мына төртүнчү аккордко ушуну колдонсоңуздар деле болот. Анан бешинчи аккорд экинчи ладда төртүнчү бешинчи кыл. Болду 5 аккорд, урматтуу достор. Эң молодец, акылдуу подписчиктер сиздер. Азыр эми да ноутбукка жакыныраак келебиз дагычы. Секинерээк кылып көргөзүп берип коеюн, урматтуу достор. Эгерде түшүнүктүү болсо аккорддор 5 аккордду жаттап калдыңыздар да, мына биринчи аккорд, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд, анан бешинчи аккорд. Болду, урматтуу достор. Мына үчүнчү аккорд менен төртүнчү аккорд, мына үчүнчү аккордду алдыңыздарго. Ушу менен эле мындай чылсаңыздар, уже төртүнчү аккорд. Эч нерсени мыналарды, манжаларды өзгөртпөй эле ылдыйга 2 ладка түшөсүздөр. 1, 2. Төртүнчү аккорд, анан экинчи ладдын төртүнчү бешинчи кылы бешинчи аккорд. Ушу, урматтуу достор, азыр текстти немеге табабыз дагы. Ошо менен секинерээк кылып көргөзүп берем. Эгерде 5 аккорд түшүнүктүү болсо, ырдын башына өтөсүздөр дагы, ошол жерден кайсы жерде кайсы аккорд колдонулат экенин көрүп, тактап, кыскасы дальше үйрөнүңүздөр. Эч жакка жылбай туруңуздар. Азыр текстти табып, кайтарадан улантабыз. Кечирим сурайм, көп узакка кетип калганыма, текстти издеп, бул жакка түшүрүп ырдап көргөнгө чейин көп убакыт өтүп кетти. Тамаша, албетте, паузага коюп койгонмун издегенге чейин, урматтуу достор, аны түшүнүп эле турам. Кыскасы, урматтуу достор, биринчи аккордду аласыздар дагы, баштадык. Секинерээк кылып көргөзүп баштадым. Сезим ортоп жүрөктү. Билем эмнеге ортоп деп жазып койсом, мен да ортоп деп окуп калыпмын. Сезим ортоп жүрөктү. Экинчи катарга экинчи аккорд. Жанды эзип жүрөктү. Үчүнчү катарга үчүнчү аккорд. Жашоодо ойго келбе. Күндөр өт деп туруп биринчи аккордко түшөсүз. Өттү деп атканда кайтадан биринчи аккордко түшөсүздөр. Күндөр өттү. Экинчи төрт катардын биринчи катары. Күзөт сырттан кичине. Биринчи аккорд, экинчи аккорд. Сырдар бүттүм ичимде. Үчүнчү аккорд. Сүйүп турмады. Биринчи аккорд. Бир чечимге. Наке жазга жетпей дегенден баштап төртүнчү катарга өтөсүздөр. Жазга жетпей деген кардай эриди сүйүү. Экинчи аккорд эриди сүйүү. Издеп жүрдүм. Биринчи аккорд. Солуду гүлүм. Кайтарадан төртүнчү аккордко түшүн. Солуд издеп жүрдүм. İzdep cüdödüm. Soldu gülüm. Pripев 3. akkorttan başta durmattı dostlar. Can senin ciğerin var. 4. akort. Canım var. 5. akort. Birinci akort.
Голоско маани бербеңиздер, урматтуу достор. Ырдаганым ушу главный аккордторду каерде алмашат экенин түшүнүп алсаңыздар, ошол максат. Ырдоо максат эмес, сиздерге түшүндүрүү максат. Эми боюн түшүндүрүп берейин, урматтуу достор. Анан кийин башындагы могу жерин түшүндүрүп берем. Бою. Ылдый удар, өдө удар. Ушундай кылсаңыздар болот. Же болбосо ылдый удар, өдө удар, кичине өдө кылып койсоңуздар. Ортодо кичине пауза болуп калат атпайбы мынакей. Көрдүңүздөр ушул жерде. Эми мынаны караңыздар, кичине өдө кылып койгон. Көрдүңүздөрбү? Байкадыңыздарбы? Ошондой кылып койсоңуздар турат экен. Припевде деле ошол менен, ушу бой менен кыла бересиздер. Жан сенин жериң бар, жаның бар, жаның бар. Адашып кеттим, кыскасы түшүндүңүздөр да. Ушул бой тура келет. Эми башын көрсөтүп берейин. Типа вступление, кичине эле 2-3 секунддук вступлениясы бар экен. Биринчи аккордду аласыздар дагы 5-кыл менен. 5-4 деп туруп, 5-кыл, 4-кыл, могу чыпалакты байкаңыздар, 3-латтын 4-кылын басып атам. Ушундай болуш керек. 5-4 4 просто 4-биринчи аккорд менен 4-кылды 3 жолу кыласыздар. Экинчи четкенде чыпалак менен 3-латтын 4-кылын басаңыздар, урматтуу достор, мондай болот. Мынакей. Секен кылып көргөзүп берейин. Анан 3-кыл 3 ушундай экен, мынакей. 5-4 чыпалак 4 3-кыл 4 чыпалак 4 болду. Ушуну 2 жолу кайталап койсоңуздар болот экен. 5-4-4-4 3-4-4-4 5-4-4-4 3-4-4-4. Урматтуу достор, бардыңыздар красавчиксиздер. Бардыңыздарга ден соолук, үйрөнүп, солган гүлдөрүңүздү капа кылган кыздарыңыздарга чертип ырдап бериңиздер, урматтуу достор. Аман болуңуздар.